Карабалта шаарындагы сауналардын биринде кардарыларды интимдик кызмат көрсөткөн 25 жакын кыз тейлеп, алардын ишин башка аялдар көзөмөлдөп жаткандыгы боюнча социалдык тармактарда тараган видеого Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан жооп кайтарылды. Видеодо автордук укук коргоо органдарынын бул көйгөйгө көңүл бурууну өтүнөт. ОИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, бардык жагдайларда аныктоо жана Сокулук районунун ИИБ тарабынан толук жана объективдүү иликтөө жүргүзүү максатында аталган факты сойкулукка жана бузукулукка үгүттөө беренеси менен сотко чейинки териштирүүлөр башталды. Чүй облусунун милиция кызматкерлери тарабынан интимдик кызмат көрсөткөн сойкулканаларды аныктоого багытталган ыкчам профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Видеодо автор көрсөткөн сауналар жабылып иштебей турганы айтылды. Учурда тергөө иштери уланууда. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.